Маркум Табылды Эгембердиевдин кыргыз журтчулугунун улуулугун уnuttурбай, улуу элдин мурастарын келечек муунга таанытсам деген асыл тилеги мынтип бүгүн ишке ашты. Ал Супара этно комплексин түптөп баштагандан тарта музей ачууну көздөп, экспонаттарды чогулта баштаган. Мындагы маданий мурастардын, тарыхый баалуулуктардын көпчүлүгүн Эгембердиев аймактардан алып келген. Жаңа ачылган музейдеги буюмдар менен жабдыктар 12 жыл бою топтолгон. Бул суу тегирмендеги така музейдеги эң алгачкы экспонаттардын бири. Анткени аны Табылды Эгембердиев Супара этно комплексин куруп жаткан учурда таап алган. Ал жубайына така табылганы жакшылыктын белгиси деп катып коюп, кийин музейге коебуз деп сактап койгон. Табылды Эгембердиевдин эң алгачкы жасап баштаган жери бул суу тегирмени болгон. Ошол жерди казып баштаганда ошол жерден 2 метр тереңдиктеги жерден така чыккан. Ошол таканы таап алып, жаңы бул деген жакшылыктын жышаны, бул деген бул биздин музейдин, келечектеги музейдин биринчи экспонаты болот, ушуну катып койдук, мен колума кармап деле да. Интерактивдүү музейде 19-20 кылымдардагы кыргыздын маданий этнографиялык буюмдары чогултулган. Анда жаргылчак, улуттук музыкалык аспаптар, ат жабдыктар, чарба буюмдары, темирден жасалган идиштер жана аңчылыкка тиешелүү уникалдуу экспонаттар коюлган. Алардын катарында Айтылуу Кожомкул балбандын да буюму бар. Эки жанаяк. Ушунун сүйрөсү атактуу Кожомкул балбандыкы. Ал эми экинчиси болсо анын агасы Мокотойдуку. Булар ошол музейдин баалуу экспонаттары болуп эсептелинет. Музей бир канча бөлүктөргө бөлүнгөн. Бул жака келген ар бир жаран каада салтка, нарыктуу санжырага сүңгүп кирип, тарыхый буюмдарды колдонуп көрүүсүнө да шарт түзүлгөн. Жаргылчакка буудай тартып, улуттук оюндардын айрым түрлөрүн ойноп, кол өнөрчүлүк үйрөнсө да болот. Музей ошонусу менен интерактивдүү деп аталат. Илгерки кыргыздар ата бабаларыбыз тушуна туш кийип тарткан, кыздардын себине туш кийип берген, жакшылыктардын баарын туш кийипти илип алып, анан ошол жерден той өткөзгөн да илгеркилер. Ошондон калган, илгеркиден калган сабактар бул балдар. Музейдин эң негизги өзгөчөлүгү кыргыз көчүн полимер чоподон жасалган майда миниатюралар менен чагылдырылганында. Анткени ал Кыргызстанда алгачкы жолу жасалды. Улуу көчтө кыргыз элинин журт которуу маданияты, манасчылык, комузчулуктан тарта жашоо турмушундагы үй тиричилигине чейин көрсөтүлгөн. Көч уланып келе атат деген композиция. Бул жерде оюн, кыз кумай оюну, манас айтуу, комузчу, анан тойго даярдануу, ар бир композиция өзүнчө бөлүнгөн атайын. Анан бул жерде көч келатканда атайын кыргыздар ак сунук тосуп алган экен, ошол композиция чагылдырылган. Бул жерде кымыздын жасалуу процесси дагы бейсаап, анан аны бышырып, ушундай композициялар дагы атайын жасалган. Бул этнокомплекстин дагы бир өзгөчөлүгү мында Табылды Эгембердиевдин жеке иш бөлмөсүнүн да ачылганында. Ал буга чейин өзү сүйүп окуган китептеринде мынтип атайын чогултуп койгон. Музей Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү Табылды Эгембердиевдин элесине арналган. Андан улам биринчи бөлүгү анын иш бөлмөсүн көрүүдөн башталат. Иш бөлмөсүндө буга чейин колдонгон буюмдарынан тышкары түшүрүлгөн архивдик видео тасмалары да бар. Аны көргөн көрүүчү кудум ишкердин өзү менен сүйлөшкөндөй болот. Ал эми бул жер Табылды Эгембердиевдин иш столу. Ал бул жерден атайын өзүнө керектүү долбоорлорду чийген. Маданий борбордо экспонаттар залынан тышкары Шералынын өтүгү инсталляциясы да чагылдырылган. Негиздөөчүлөр аны ар бир адам төбөсү көккө жетсе да эскиден ким экенин эстей жүрсүн деген максатта койгонун айтат. Музейдин ачылуу аземине келген коноктор бул жер өлкөдөгү туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген пикирде. Талайгүл Эрматова, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.